Бейиш нуру. Апаларыбыз Жоробекова Рахиманын 70 жылдыгына жана Абдуапова Мавлиданын 60 жылдыгына арналат. Алгачкы мусулман Хадича бинти Хуайлид. Алгачкы мусулман, алгачкы дос, алгачкы жолдош, момундардын алгачкы энеси, Аллахтын жана Жабраил алейхисаламдын саламына ээ болгон 25 жылдык жубай, Мээрим пайгамбарынын дартташы, сырдашы, исламияттын алгачкы демөөрчүсү, дастандарга айланган ахлагы менен Кубра, тагыраак айтканда улуулук макамынын ээси, Тахира, башкача айтканда таптаза деген наамга татыган энебиз Хадича бинти Хуайлид энебиз тууралуу сөз ачабыз бүгүн. Bir günü Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар мечитинде отурган эле. Хадичасын эстеп кетти. Арине, анын өлүмүнөн бир канча жыл өткөн болчу. Bir таяк менен жерге 4 сызык сызды да, ушундай деди пайгамбарлар пайгамбары. Билесиңерби, булар эмне? Сахабалар ар дайымкы адептүүлүктүн үлгүсүн көрсөтүшү, Аллах жана анын элчиси жакшы билет деп жооп беришти бир ооздон. Жылмайыңкы маанайда 4 сызыкка караган Расулулла, бейиштеги аялдардын эң жакшысы ушул 4 деп айтты. Биринчиси Имрандын кызы, Исанын апасы Мариям. Экинчиси фараондун аялы Асия. Үчүнчүсү Мухаммеддин кызы Фатима. Төртүнчүсү да Хуайлиддин кызы Хадича деп санап берди сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Атын айтуусунда эле буула түшкөн үнүнүн өзү да аламдардын мырзасынын Хадичасын канчалык сагынгандыгын түшүнүү үчүн жетиштүү эле. Аллах элчисинин жубайы Айша энебиз разияллаху анха Хадича энебиз менен бир учурда пайгамбарга жубай болбогондугуна карабай, эң көп андан кызгангандыгын айтып калчу. Атүгүл Хадича энебиздин каза болгондугунан көп жылдар өткөндөн кийин бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына караган бир кемпир келген болчу. Аламдын сыймыгы саллаллаху алейхи вассалам жол бергиле ал аялга деп айтты сахабаларына. Жада калса өз чепкенин жерге жайып, аны чепкендин үстүнө олтургуза, өзү да анын маңдайына отурду. Азирети Айша алыстан карап жатты, кызыгып да жатты, бир аз кызганып да жатты. Ким болду экен бул аял? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны менен сүйлөшүп жатып, кээде күлөт, кээде ыйлайт. Айрым учурда да жыргап аны угуп калат. Айша энебиз разияллаху анха өзүнүн суроолору менен көптөгөн белгисиз маселелерди ачыкка чыгарган. Ал сурабаса биз да үйрөнө албайт болчубуз. Аял кеткенден кийин Айша энебиз Расулуллахтан ал аялдын ким экендигин сурады. Аллах элчиси ал аялдын Хадича энебиздин курбусу болгондугун айтты. Албетте, бул сөздү Расулуллах аялдарын кызгандыруу үчүн айткан эмес. Хадича энебиздин жашоосундагы ордун бүткүл ааламга көрсөтүү үчүн айткан эле. Бизге дагы Хадича энебиздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дүйнөсүндөгү кадыр баркын көрсөткөн. Мына дагы бир жандырмак. Көрсө, Хадича энебизди эскерип, өткөн окуялардан сөз кылып, ошондон улам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бирде сыздап, бирде куунап отурган турбайбы? Муну ойлогон Айша энебиз адатынча кызганып кетти. О Расулулла, Аллах сага дагы да жакшысын, дагы да сулуусун насип кылбадыбы? Эмнеге кечкеле Хадича дей бересиң? Деп салды ичи түтөй. Туура, бул сөздөрдү Айша энебиз кызгангандыгынан айтты. Бирок Хадича энебизге карата айтылган бул сөз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өңүн өзгөрттү. Эй Айша, бүт баары мени жалганчы дегенде, ал мага сен акыйкат жолдосуң. Жолуңдан кайтпа. Аллах сенин мээнетиңди текке кетирбейт деп артымда турду. Бүт баары мал мүлкүн аяганында ал ислам үчүн мал мүлкүн колума сунду. Каалаганча ислам үчүн сарпта деди. Жалгыз калганда өөгүм, кыйынчылыкта жөлөгүм болду. Сабыр кыл деп ар дайым жанымда болду. Жок Айша, Аллах мага Хадичадан да жакшысын берген жок деп айтты. Хадичасы анын жубайы болчу. Ал саллаллаху алейхи вассалам 25 жаш кезинде Хадича энебиздин өзү ага үйлөнүү сунушу менен кайрылган. Хадича энебиз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын адеп ахлагын жактырган эле. Анткени ал эл арасында Мухаммадул Амин, башкача айтканда ишенимдүү Мухаммед деп таанылган. Жүзүдө буга чейин келген жана келе турган адамдардын арасында эң келишимдүүсү эле. Анын келишимдүүлүгүн Азирети Айша төмөндөгүчө сүрөттөйт. Юсуф пайгамбардын солуулугун көрүп бармактарын кескен аялдар
Менин мырзамдын сулуулугун көрсө, анда ошол бычакты жүрөктөрүнө сайып алышмак. Ушундай келишимдүү болгон пайгамбарлардын төрөсү Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Болгону анын көрүнүшү да сулуураак беле же адеп ахлагыбы, аны айтуу кыйын. Хадича энебиз да андагы ушундай өзгөчөлүктү байкаган эле. Чындыгында Хадича энебиз да көптү билип, көптү байкаган, даанышман аялдардан болгон. Меккенин алдыңкы соодагерлеринен болгондугунан бай да болчу. Кадырлуу жана башы бош болгондугу, анан да адеп ахлагынын да жакшылыгынан улам Hazreti Хадичанын жуучулары көп болгон экен. Алардын катарында Абу Жахил бар болчу, Абу Суфьян да бар болчу. Кийин ал Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды тандап кеткенде, аябай кызганышып иштери үрттөндү. Биздей Меккенин беделдүү адамдары турса, ал Абдул Муталиптин жетимин өзүнө ыраа көрдү деп аябай күйгүштү. Алардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон кеги ошол кезде эле башталган эле. Кантсе да үйлөнүү аракеттери башталды. 40 жашында болчу Хадича энебиз анда. Майсара аркылуу кабар жөнөткөн эле гүл жүздүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам да Hazreti Хадичадан келген үйлөнүү сунушун кабыл кылды. Эмесе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буга чейин турмушка чыкпаган жапжаш кыздарды да тандай алмак. Эгер нафсы менен аракет кылган бирөө болгондо албетте. Анткени Хадича энебиз 2 рет турмушка чыккан, 3 балалуу жесир аял болчу. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы тахира, башкача айтканда таптаза деп наам салган Hazreti Хадичанын ахлагынан таасирленгендиктен ойлонбостон кабыл кылды бул сунушту. Бир нерсени байкап кала алдыңызбы? Хадича энебиз али вахий келбеген, буйрук, тыюу деген нерселер болбогон караңгылык бир доордо эле таптаза деген лакапка ээ болгон. Пайгамбарлык нуру, Курандын шооласы каптаган ушул жарык доордо, караңгылык доорунда таптаза калган Хадича энебизчелик таза бойдон кала алдык бекен. Той асмандык нурлар менен шөкөттөлгөн болчу. Али бейттин башкача айтканда пайгамбардын урпагынын таянган пайдубалы эле бул нике. Хадича энебиз Аллах элчисине карап: "О Мухаммад, мен да жетим, сен да мага окшоп жетим. Тоюбузга сенин сүтенең Халиманы чакырсак кантет?" дейт. Натыйжада аны тойго чакырышат. Тойдон кийин Хадича энебиз Халима энебизге: "Биз менен чогуу жашап, биз менен калсаң" деп сунуш айтты. Бул окуяны бүгүнкү күндөгү абалга салыштырганда таң калаарлык. Бүгүн кыз келиндер кайненем менен жашабайм, кантип жашамакмын деп мурдун тырыштырышат. Анда алар үчүн Хадича энебизден бир дарс бар. Мына силерге үлгү, мына силерге өрнөк. Эмесе Халима энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өз энеси дагы эмес, сүт энеси. Бирок ал аял жолдош үчүн кымбаттуу болгондуктан, сүтүн берип сүйүктүүсүнө энелик кылгандыктан Хадича энебиз да ал кишини баалап барктады. Сүйүү сүйгөн адамыңдын баалаганында барктап, жакындарында сыйлоо деген эмеспи? Сиздин сүйүп жактырып тийген күйөөңүздү багып чоңойтуп сизге тартуулаган энесин сыйлап, урматтай албасаңыз, бул не деген сүйүү, не деген нанкөрлүк, не деген акмакчылык. Же динибизде, же улуттук түпкүлүгүбүздө болбогон кайненем менен жашабайм деген талаптарды каяктан үйрөнүп жатат андай келин сүрөйлөр? Наташаларданбы? Ким билет? Ким кайсы коомго окшошкусу келсе, ал дагы ошолордон деп айтат хадисте. Алла бизди да Хадича энебиздей жакшы көргөндөрүбүздүн жакшы көргөн жакындарында жакшы көргөндөрдөн кылсын. Анткени сүйгөн адам гана сүйүлөт, сүйө албаган сүйүлбөйт. Куттуу тойдон кийин Абу Талиптин оюна ушундай бир кыжалат ой келди. Мухаммедим колунда жок бир киши. Хадича болсо бай аял. Ошол себептен инимди кемсинтип таарынтып койбоду экен деп санаркай түштү да Наба деген аялдан алардын үйүнө барып келүүсүн өтүндү. Бир канча убактан кийин келген Наба айым: "Мен Меккеде андай үй бүлө көрбөдүм." Мухаммед келип, ага пайгамбарлык келелек болгондуктан атынан айтты. Эшикти каккыласа ошончо кызматкер турса да, эшикти ачуу үчүн Хадича өзү чуркап барат экен деп айтып келет. Хадичанын оозунан "Атам апам сага курман болсун" деген сөз түшпөйт экен деп кошумчалайт. Алардын сүйүүсү дастандардын дастаны эле. Расулуллахка катуу сүйүү менен байланган Хадича энебиз пайгамбарлардын төрөсү 6 перзент берди. Касым, Зейнеп, Рукия, Умму Гүлсүм, Фатима жана Абдулла. Уул балдары көпкө жашабастан бейишке куш болуп учуп кетишти. Хижраттан мурунку жылдарда бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүнө келгенде Хадича энебиздин ыйлап жатканын көрдү. Расулуллах андан эмнеге ыйлап жатканын сураганда, Хадича энебиз: "Кантип ыйлабаймын? Уулубуз Касым эмчектен чыкпай туруп өлдү" деди жүрөк сыздай. Ал:
enелик мээрим менен жашып жаткан. Аллах элчиси Жашуа о Хадичам, ал бейиште деп айтты. Хадича энебиз жок дегенде эмчектен чыккандан кийин кеткенде, көкүрөгүмдү сыздатып сүтү калбаганда деп ыйлап бышактап жиберди момундардын энеси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын көңүлүн жубата: "Хадича, билесиңби, ал ушул тапта бейиште сүтүн ичүүнү улантып жатат" деп башынан сылады. Хадича энебиз баласынан ажыраган бир эненин күйүтү менен: "Бирок анын энеси менмин да, мен ичиргенимде" деди шолоктой. Ооба, энесинен атасынан ажыраган бир балага адамзат жетим өксүк деп бир ат бериптир. Бирок баласын жоготкан эненин абалын сүрөттөп түшүндүрүп берер бир ат да таба алышпаптыр. Хадича энебиздин да ушундай аянычтуу абалына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгү эзиле сыздап кетти. Кантип сыздабасын? Ал дагы атасы болчу. Анын үстүнө ааламдарга рахмат, мээримдүүлүк катары жөнөтүлгөн бир ата эле эмес, бир пайгамбар да болчу. Ал бала күйүтүн тартып жаткан Хадича энебиздей эле. Андыктан Расулуллах момундардын энесине карап: "Хадичам, каалайсыңбы? Аллахка дуа кылсам да сага касымдын бейиште сүт ичкендигин көрсөтсө" деди. Башкача айтканда, анын эне сүтүнөн куру калбагандыгын, түбөлүктүү бактылуулук жайына кеткендигин көзү менен көрүп, ынанып да көңүлү тынчса деген. Туура, кайсы эне о дүйнө көчүп кеткен баласын жок дегенде бир жолу көргүсү келбесин. А бирок Хадича энебиздин да улуулугу мына ушунда. Анын бул сунушка айткан жообун угуп, сиз да таңданбай койбойсуз. "Жок" деди көздөрүндөгү жашын сүртө Хадича энебиз. "Жок, Аллах элчисине ишенем. Бул мага жетет" деп айтты. Мындай жоопту кайсы эне бере алмак, айтыңызчы? Хадича энебиз өз жообу менен кандай ыйманга ээ экендигин бүт ааламга дагы бир ирет көрсөттү. Хадича энебиз Аллах элчисине ушунчалык ишеним менен садакаттуулук менен байланган эле, аны жашоосунда ар дайым өзүнөн өйдө көрүп сыйлап турчу. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебиздин сүйүүсү боюнча: "Мени Аллах Хадичанын сүйүүсү менен ырыскыландырды" деп айтканы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебиздин мынчалык бериле байлангандыгына жооп катары ал дагы бериле байлануу менен жооп көрсөттүбү? Албетте көрсөттү. Анын өлүмүнөн көп жылдар өтсө да союлган курмандыктардын этинин эң жакшы жерлерин Хадича энебиздин урматына деп эң башта энебиздин туугандарына, курбуларына таратат болчу. Өлүмүнөн далай жылдар өтсө да Айша энебиз менен олтурганда сырттагы үндү Хадича энебиздин үнү деп ойлоп эшикке атып жөнөдү. Өлүмүнөн далай жылдар өтсө да ичим дагы эле Хадичанын сүйүүсү менен толуп ташууда деп айтты. Өлүмүнөн далай жылдар өтсө да тагыраагы Меккенин багынтылуусунан кийин жүздөгөн үйлөр пайгамбарын коноктоону куштарлык менен каалап жатканда, Расулуллах чатырын Хадича энебиздин кабырынын жанына тиктирди. Маалым болгондой, Хадича энебиз менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке доорунда өмүр сүрүшкөн. Эмесе исламияттын жайылуусу, исламий негиздердин жашалуусу, хадистердин жайылтылуусу, мындайча айтканда исламияттын өзөгүн түзгөн орчундуу окуялардын көп бөлүгү Мадинада болуп өткөн. Ал убактарда Аллахтын элчисинин жанында Айша энебиз баштаган бир канча аялдары болгон. Андыктан бизге эң көп маалымат ошол энелерибиз тууралуу келүүсү керек эле. Бирок тарыхта эң көп маалымат Хадича энебиз жөнүндө келет. Буга себеп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Хадича энебизди такыр унутпагандыгында. Ал өлсө да Аллах элчисинин жашоосунда жана көңүлүндө жашап жүрдү. Ошондуктан анын аты көп айтылат, ошондуктан ал көп эскерилет. Мына ушундай айтылгандардан Аллах элчисинин көңүлүндө Хадича энебиздин канчалык терең из калтыргандыгын сездиңизби? Жараткан Эгем ар бирибизге ошондой терең издер калтырууну насип кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөлүк жашоосун жалпылап эстептесек, 38 жылды түзөт. Анын 25 жылын Хадича энебиз менен өткөрдү. Анын өлүмүнөн кийинки 2 жыл бою бойдок жашады. Жоготуу кайгысынан кутула албай жүрдү балким. Анткени Хадича энебиздин үйү пайгамбарлыктын бешиги болгон. Анын үйү эң көп вахий келген үй болчу. Куран окулган биринчи үй болчу ал жер. Алгачкы намаз окулган жер. Тээ кылымдардын ары жагына нур, кубаныч, бакыт, шаттык, бейпилдик сунган жер болгон ал үй. Мына ошондой үйдө, ошондой атмосферада чыныгы үй бүлөлүк бакыттын даамын татыша 25 жыл түтүн болатышты Хадича энебиз менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Анткени ортолорунда аябай күчтүү бир ашыктык бар эле. Жок, жаңылыштык. Ашыктыктан дагы ашыкчараак бир байланыш бар эле. Мунун башка бир аты бар. Бадыюззаман аны тууралап мээримдүүлүк деп айтат. Мээримдүүлүк ашыктыктан да курч жана өткүр деп баа берет ал.
Ашыктык алоолонуп күйүп өчкөн бир от сыяктуу. А бирок мээримдүүлүк жанып турган чок сыяктуу. Тез эле өчүп калбайт, артынан из калтырат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнөн 15 жаш чоң, 2 жолу турмушка чыккан, 3 баланын энеси болгон бир жесир аялга үйлөнүп, ал дагы аз келгенсип анын үстүнө аял дагы албастан Хадичам деп үйүрүлүп туруусун мээримдүүлүк деп атабасак, башка эмне деп атасак болот анда. Эмесе ал учурда арабтарда көп аялдуулук исламиятка чейин эле болгон. 4 аялга чейин үйлөнүүгө болоору боюнча аят түшкөндө эркектер майрамдап сүйүнгөн эмес, тескерисинче күйүнгөн. Анткени бул аят аларга уруксат берүүдөн да көбүрөөк чектөө болгон. Башкача айтканда көп аялдуулуктан 4кө түшүрүү болгон. Хадича энебиз да кызматчысы Майсарадан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга экинчи аял алам десе менден ага уруксат. Өзүнө жаккан жаш кыздардан никелеп алсын деп айттырып жөнөтөт. Муну уккан Аллахтын элчиси мен эч качан Хадичамдын үстүнө аял албайм деп жооп берет. Алардын үй бүлөлүк жашоосунун 15-жылынан баштап башкача абалдар башталды. Анткени пайгамбарыбыздын жүрөгү, руху башка бир абалга даярдануунун алдында эле. Көргөн түштөрү эртеси күнү өзүндөй орундалып жаткан. Руху күндөн күнгө өзгөчө бир абалга туш келип жаткан. Мындайча айтканда, булардын баары вахийдин даярдыктары болчу. Бул абал 5 жыл мурда башталды. Акыркы 6 айда Расулуллах дээрлик үйгө келбей койду. Ал жалгыздыкты эңсеп калган эле. Тагыраагы эңсеттирилген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хира үңкүрүнө чыгып, ошол жакта тафаккур, башкача айтканда ой толгоолор менен толгоонуп, жаңы бир доордун төрөлүүсүнүн арапасында болчу. Хадичасы болсо ага таптакыр жолтоо болбоду. Тескерисинче колдоо көрсөттү. Анын жүрөгүн сыга турган сөздөрдү сүйлөп, "Иштебейсиңби? Бизге көңүл бурбайсыңбы?" деп наалып, жолдошунун башын ан сайын ооруткан жок. Жашы 55-те, анын үстүнө кош бойлуу экендигине карабай, нур тоосуна күн сайын чыгып, күйөөсүнө тамакташып жүрдү ал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да Хадичасын көргөндө аны кыйналбасын деп үңкүрдөн түшүп келип, ортодо кезигише жүздөрү нурга бөлөнчү. Бир күнү үңкүрдө тафаккур кылып жаткан кезде Жабраил көрүндү жана алгачкы вахий алып келди. "Икро" деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жабраилди көрүүнү жана вахийдин руханий оорлугунун себебинен улам тоодан чуркап түшөөрдө бара турчу бир канча эшиги бар эле. Жакын досу Абу Бакырга, абасы Абу Талибке, же көптү билген Варака бин Науфалга да кетсе болмок. Бирок ал Хадичасынын алдына чуркады. Үйгө келгенде Хадича энебиз эшикти ачты. Хадича энебиз ушул жерде да аялдык табиятка терс иш кылды. Башкача айтканда, "Эмне болду сага? Каякта жүрөсүң? Мен сага ал жакка барба деп айтпадым беле? Бале барба ал жакта" деген сыяктуу ажалдаган сөздөрдү айткан жок. Атүгүл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир сөз да айтпады. Анткени ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жаман иштерди кылбоосуна ишенчү. Жакында кимдир бирөөнүн аялды түшүнүүнүн кереги жок. Аны сүйүү жетиштүү. Эркекти болсо сүйүүнүн кажети жок. Ага аны түшүнгөн бирөө керек болгону деп айтканын окуп калдым. Балким кайсы бир деңгээлде туура айткандыр, ким билсин. Расулуллахтын Хадичасы аны сүйгөн да түшүнгөн да жубайы болуп берди. Улуу энебиз Аала мырзасынын көңүлүн такыр оорутчу эмес. Ар дайым аны түшүнүп кубаттап турду. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оор абалга түшкөн кезде биринчи Хадичасына келди. Мына ушул жерде аялдарга айтарыбыз, эгер күйөөңүз үйдөн качып жатса, башы оор бир маселеге кабылганда дартын бөлүшкөнү сизге эмес, башка жактарга кетип жатса, анда маселе сизде. Албетте, эркектерге да алдыда айтар сөзүбүз бар. Бирок ушул тапта сөзүбүз аялдарга. Өзүңүздү бир Хадича энебиздин ордуна коюп салыштырыңыз. Стресс, депрессияга кабылган күйөөңүз 6 айлап үйгө келбей тоого чыгып кетти. 6 айдан кийин келди, бирок аябай жаман абалда. Не дейсиз? 6 айдан бери тиштенип сактап жүргөн заарыңызды чачып саласыз, туурабы? Мен сага айткам, ал жактарга дербиштелип жүрбө дегем. Үйүң турса, айдай аялың мончоктой балдарың турса, ошого карабай таштап кетсең, көрөрүң ушул рас болот. Бул сөздү уккан эркектин сизге болгон сүйүүсү ан сайын ашып кетеби? Ан сайын сизге тартыла баштайбы? Ансызда кыйналып турган адамга бул сөздөрдү айтсаңыз, өлгөндүн үстүнө көмгөн болбойбу? Көзү башка бир насиктиктерди издеп баштабайбы күйөөңүз? Андай кылуу менен сиз күйөөңүздү түшүнүүгө кыпындай да аракет кылып жаткан жериңиз жок. Болгону ичиңизде топтоп алган ууңузду кусуп жатасыз.
Эгер Хадича энебиз да сиздей кадамга барганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул абалында биринчи анын алдына келбейт болчу. Расулуллах келди да: "Заммилуни, заммилуни, үстүмдү жап, үстүмдү жылуула" деп айтты, шаша-пуша. Хадича энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үстүн жылуулады. Мейли материалдык жааттан болсун, мейли руханий жааттан болсун, башынан сылап көңүлүн тынчтандырган ар дайым ал болду, Хадичасы болду. Аллах элчиси өзүнө келгенден кийин болуп өткөндөрдү айтып берип, напсимдин бир кыйынчылыкка тушуккандыгынан коркуп жатам деген кезде, аны эң жакшы бир көрүнүштө көңүлүн жооткоттурду. Сарсана болбо о Мухаммед. Аллах сендей пендесине жамандык кылбайт, анткени сен жетимди карап, жакырды колдоп, жакындарыңа жардам бересиң. Кыйынчылыктарга чыдап, конокторуң сыйлайсың. Жабыркагандарга көмөк көрсөтөсүң. Аллах мындай пендесин жалгыз калтырбайт деп айтты. Канчалыкта энебизге жараша турган бир колдоо эмеспи бул? Алгачкы вахийден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алгачкылардан болуп ыйман келтирүү бактысын Хадича энебиз эч кимге берген жок. Ошол тарыхый убактарда Хадичасы жанында колуна колун берип, колдоп жүрөөрү болду. Жылдар бою жанында эч ким жок болгон учурда ар дайым анын жанында болду. Диндин жайла баштаган учурунда кыйынчылыктар ан сайын көбөйүп, кысымдар арткан мезгилдерде бүт байлыгын ислам үчүн сарптады жана исламдын бул күндөргө келүүсү үчүн абдан маанилүү инвестицияларды жасады. Бүгүнкү күндүн Хадичаларынын куруучусу болду. Ал исламга манлы үнөсү менен, бар күчү менен, сарсанаасы менен дарттанып, жигердүү мусулман болууну үйрөттү барыбызга. Ислам үчүн күрөшкөндөргө карап, жөн гана машаллах деп коюштан нары көтөрүлүп, акыркы тыйынында динден аябастан өмүрлүк жолдошунун жанында, пайгамбарынын артында, жараткан эгесинин жолунда турду. Туура, кайсы бир энебизден сөз ачылса, эркектер көбүнчө ушул нерсени ойлонобуз. Иншалла, мен да Хадича энебиздей бирөөсүн таап үйлөнөм. Же үйлөнгөн болсок, иншалла, менин да аялым хидаятка келип Хадича энебиздей болуп өзгөрөт. Жок, Хадича аялдарга гана таандык болгон бир аялдык маселе эмес. Бул бир абал маселеси. Ар бир эркек Хадича энебиздей болууга аракет кылуусу шарт. Мусулмандардын дарты менен дарттанган, ким мени мечитке чакырат экен, ким мени баянга чакырат экен, ким мени менен алек болот экен деп кимдир бирөөнүн колунан жетелешин күтпөй, өзү чуркап барып, Аллах жолунда кандайдыр бир кызмат алып, керек болсо башкаларды жетелеп келүүбүз абзел. Ары илим алып, өзүн өнүктүргөн, ары башкаларга да жеткирген, ары напсиден, убактысынан, мал мүлкүнөн дин үчүн берген бир киши болчу Хадича энебиз. Биз эркектер неге андан үлгү албашыбыз керек? Ооба, Хадича энебиз илим жаатында да абдан жетилген болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын "Мен илимдин шаары болсом, Али да анын эшиги" деп атаган Имам Али тууралуу. Ошол Имам Али Хадича энебиздин колунда жетилди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам вахийдин келүүсүнөн 5 жыл мурун 5 жаштагы Азирети Алини өз кароосуна алышкан эле. Андыктан Хадича энебиздин көз алдында чоңойду Азирети Али. Бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири Зубейр бин Аввамдагы Хадича энебиздин колунда тарбияланды. Куранда ат аталган Зайд бин Харис да Хадича энебиздин мектебинин балдарынан. Хадича энебиздин илимин түшүнүү үчүн ушул окуяда таасирдүү. Аллах элчисине вахий келген күндөрдүн биринде Жабраил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ушундай деди: "О Мухаммад, Аллах Хадичага салам айтып жатат. Жеткиз аны." Ошондо Расулуллах Аллахтын саламын энебизге жеткиргенде Хадича энебиз: "Салам, бул ансыз деле Аллахтын сөзү. Жабраилге да салам айт. Салам жана рахмат анан дагы береке сага да болсун" деп жооп берди. Чындыгында Хадича энебиздин бул жоопту берүүсү анын ички ааламында канчалык бийик деңгээлде болгондугун көрсөтөт. Анткени бул жоопту ар ким деле бере бербейт. Бул не деген илим, не деген паам парасат. Хадичасы ар дайым дарман болуп келген, адатында эле дагы бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дартына дарман болгон болчу. Арине, анын Хадичасы анын жалгыздыгына да дарман эле. Эң кыйын учурларда колдоп кубаттоого, эң муктаж убактарда бир тоо сыяктуу кебелбестен ар дайым анын артында турду. Жалгыз болчу пайгамбарлардын пайгамбары. Мээрим толо көңүлүн сындыргандар болгондо тез эле жабыгып, көздөрү кайгыга толуп калат эле. Аллах аны мээримдүүлүктүн эң саресинде жараткан болчу анткени. Силерге ичиңерден ушундай бир пайгамбар жөнөттүк, ал момундарга аябай мээримдүү. Силердин ичиңерден бирөө бир кыйынчылыкка, бир мүшкүлгө дуушар болууңар ага аябай оор келет. Силердин кечирүүлүңөрдү ушунчалык самайт. Кудум бир эненин баласына үйрүлүп түшкөнү сымал силерге үйрүлүп турат, деп айтчу касиеттүү Куран.
Дагы башка бир аятта да биз сени ааламдарга рахмат катары, мээримдүүлүк катары жөнөттүк деп айтпады беле? Ооба, ал ааламдарга рахмат катары жөнөтүлгөн болчу. Ушунчалык көөдөнү мээримге толуп турчу дейсиз, адамдардын Аллахтын чакырыктарына жооп бербестен тозоктун жолу менен тозокко бет алуусу аны аябай кейитчү. Адамдар аны укпай, көп жолу кайгыга салышты. Көп жолу акарат кылышты. Алардын акыретин куткарууга аракет кылгандыгына карабастан, түрдүү түйшүккө салышты. Ал болсо ар акарат укканында, ар жемеге кабылганда, ар зулумга учураганда дартын Хадичасы менен дабалап жүрдү. Анын деңиз сыяктуу кучагына бой таштап, жашоонун толкундарынан, бороондорунан Хадичасынын мээрими менен өзүн сактап жүрдү. Өзү жалгыз же ата мээримин көрбөй, же эне мээримине тойбой чоңойгон эле пайгамбарыбыз. Кийинчерээк чоң атасынан ажырагандан кийин толугу менен жалгызсырап бой жетти ал. Бирок бүткүл бул жалгыздыктарга дарман кылып, Аллахым Хадиченебизди ушундай бир нурга бөлөгөн болчу, ар тараптан Расулуллахтын дартына дарман болот эле. Пайгамбарлардын төрөсүнүн жүзүн жылмай таар эле Хадича энебиз. Бирок айрылуу убагы келген болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көздөрүнүн жаштары мончок төгүлүп жатты. Хадичасы өлүм төшөгүндө жатканда ага дуалар кылып жатты. Бирок Аллахтын хикматы, акылмандуулугу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өзүнөн башка эч кимге таяндырбады. Кичинелигинде да таяндырбады, чоңойгондо да таяндырбады. Кимге таянар болсо, аны пайгамбарынын жашоосунан алып жатты. Хадичасынын өлүмүнөн 3 күн мурун абасы Абу Талипти да Аллах алды. Кезек эми Хадича энебизге келген эле. Расулуллах оорудан онтоп жаткан Хадичасынын башынын астына колун койду. Көзгө көз келип, сүйүү толо көздөр бири-бирине үнсүз тигилип жатты. Биринин көздөрүнүн ажырашууга чыдай албайм дегендик, экинчисинин көзүнөн көңүл жубатуу сөздөрү окулуп турду. Капаланба, кайра кезигебиз деген сыяктуу жалооруй карап турду Хадичасы. Сен максатыңа жол ал, мага келишиңди күтөмүн деген сыяктуу тиктеп турду жашкы толгон көздөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өкүнүчтүү үн менен айланасын сыдыра карабайсыңбы? Тээ жылдар мурун сен экөөбүздүн жаңы үйлөнгөн кезибиздеги үйүңдүн сулуулугуна кара. Бир өмүрүңдүн аягындагы ушул чатырга кара. Сага бейпил бир жашоо тартуулай албадым. Сени бактылуу кыла албадым, о Хадичам, деди көзүнүн жашы куйула Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Хадичасы бул жолу жылмая карап, андай дебе. Мен өмүрүмдүн эң бейпил, эң бактылуу учурун сени менен жашап таптым. Сен мага бере турчу байлыктардын эң чоңун тартууладың. Сен мага түбөлүктүү бакытты бердиң, деп айтты. Жүрөк чыдай албады бул көз караштарга. Унута албады ошол убактарды, эч унутулбады ошол ажырашуу сахнасы. Кабанын карындашы аталган, бакытка бөлөнгөн ошол кооз үй, колундагы бүткүл байлыгы, бүткүл өмүрү, бүткүл көчү, бүткүл сезими ислам жолуна арналган бир абалда о дүйнө көчүүгө аттанып жатты Хадича энебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эсине түшкөн ошол кооз үйдө чыныгы жолдош, чыныгы сырдаш катары өткөрүшкөн эле өмүрлөрүн. Бир күнү Жабраил Аллах Хадича үчүн бейиште берметтен бир үй даярдады. Хадича эч кандай санаа тартпастан түбөлүккө ал жерде калат деп айтты. Бул бейиш сүйүнчүсү болчу. Устаттын да айтканы сыяктуу, бейиш арзан эмес эле. Хадича энебиз бул сүйүнчүгө жетүү үчүн мал мүлкүнөн, дүйнөлүк жыргалчылыктарынан кечип оор курмандыктарды берди. Меккенин эң кооз үйүнөн ислам жолунда кечип салганга Аллах бейиштен бир үй убадалайт беле анан. Убадалайт. Эми өзүбүздөн сурап көрөлү. Биз ушундай сүйүнчүлөргө жетүү үчүн эмнелерди бере алдык, эмнелерден кечтик, эмнелерди курбандыкка чалдык. Хадича энебиз Расулуллахтын аркасында бир ордо, бир армия сыяктуу турду. Бир дартташы сымал ага колдоо көрсөттү. Жана анын жалгыз жүрөгүнө дарман боло турчу терең бир сүйүүнү бөлүштү аны менен. Аллах элчисинин көңүлү да ага болгон сүйүүгө толо болчу. Бирок ар бир жакшы нерсенин бир соңу болот бул дүйнөдө. Тагдырдан ажыратылган өмүр мүнөттөрү түгөп, ажырашуунун убагы келген эле. Ботодой сулуу көздөрдүн ээси болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
Көздөрүн Хадичасынын көздөрүнө кадап, термиле карап турду. Бирок кетпе деп айта албады. Себеп чакырык бар эле. Асмандардын ээси болгон Аллах рахмат пайгамбарынын Хадичасын асмандарга чакырып жаткан. Кайгы пайгамбарынын кайгыларына дарман болгон Хадичасынан айрылуусун тарыхтар кайгы катары жазып калтырышты. Арадан жылдар өттү. Пайгамбарлар пайгамбары Хадичасын унута албады. Аны эстеген сайын көздөрү жашылданып, аны эстеген сайын кусалыгынан ыйлап турчу. Жерге 4 сызык сызды. Максат аялдардын эң жакшыларын айтуу үчүн. Бирок байкагандар байкашты. Хадичасына туш келген сызыктын эң узун болгондугун. Байкагандар байкашты ошол сызыктын жанына түшкөн көз жашы Расулуллахтын көзүнөн сызылып түшкөндүгүн. Бейиш нуру.